Топчугүл Шайдуллаева, Кара туман. Тоо тараптан капыс каптаган калың кара туман заматта айыл ичин караңгыга бөлөп койду. Күгүнгө чейин али көп убакыт бар экенине карабай, чар тарап кадимки коюу түн кейпин кийип калды. Ушундан улам жөөлөп кирип келген бу туман тоо түбүндөгү айыл жашоочуларын бир топ эле чочутту. Алай дүлөй шамал электр тогунду өчүрүп салды. Дүйнө ааламды караңгылык каптагандай дем кыстыгып, жүрөк кысылып, бүшүркөгөн эл кыштын күнгү кычыраган аязга карабай, үйүнөн сыртка чыгып, андан чоң көчөгө агылып жарык издеп. Бир үзүм бүлбүл жарык таппай, кары жаш, бала чака чурулдай түштү. Келме келтирип, Кудайга топ айткандар, мал жандыктын мөөрөгөнү, иттердин үргөнү көбөйдү. Капилет түшкөн караңгылык баарын сокурга айландырып койгондой болду. Кыштактын кап ортосунда үйү бар. Жалгыз бой, эки көз азиз келин гана караңгыдан чочуган жок. Адатынча колу менен сыйпалап жатып, темир керебетин тапты да, анда салынып, кечке жыйылбай жаткан төшөккө кирип кетти. Ага баары бир эле. Бала чакасы эмес, эшигинде үрүп чыгаар ити да жок. Дем кысылткан караңгылык ага көнүмүш болуп калганы качан. Жараткандан жакшылык тилеп уктамай болду. Бирок уктай албады. Кара туман эрте түшкөн түн жөнүндө элдин чуручу түшүп жатканы анын оюн бөлдү. Айрыкча бала чаканын ызы чуусу анын жүрөгүн дүкүлдөттү. Бул эмнеси? Керебетинде ары бери оодарылып, тынчы кеткен келин ар түнү эл жаткандан кийин ага бир келип кетчү кошуна турган аксак жигитти ойлоду. Анын азыр келишин, жанында болушун каалап кетти. Бирок түн киргичек дали көп бар. Көз азиз келин оюн ары бери жыйган чыкты. Ичинен жабылбаган эшик кычырай ачылып, караңгыда бирөөнүн бери карай басканы кулду. Жакындаган сайын өзүнө сиңген жыт, кулагына уйган дабышка окшобогон кадамдан чочуп, өйдө боло берген келин алсыз үн катты. Эргеш, сенсиңби? Эрте келдиң го. Абайла, мен төшөктөмүн. Бул үн бери келе жаткан жанды тык токтотту. Бул кошуна жашаган Эргештин аялы Сайра эле. Ал оюнда эч нерсеси жок. Сокур кошунасынан ширеңке сурап келген. Саамга катып калган келин эсине келе, ары берини аңдай сала жаны кашайды. Кайсы Эргеш? Менин эримби? Ал сага түн ичинде келип жүрөбү? Ошорум. Мунун тапканы ушул сокур экен да. Сайра эмне үчүн келгенин унутту. Караңгы түндө да, үйдө тамак күтүп отурган балдарын дагы. Көкүрөгүн тилип өткөн ачуу сезим, боюнан ылдый эңшерилткен боштондук кулагын чуулдатып, жүрөгүн дүкүлдөтүп, оозу кургап чыкты. Аксап баскан араң жан эрин бирөөгө барат деп, болгондо да ушул көрк кебетеси жок, көр аялга барат, ушуга барат деп түк оюна келбептир.
Бул учурда төшөктө бошошуп жаткан сокур келин эсин жыя ордунан тура калды. Анын да абалы оңой болбоду. Сайра, Сайраш, сен билең, башка кеп. Сөз оозуна келбеген келин темир керебетинде катты да калды. Сайра көргелиндин кайсы жерде жатканын да көргөн жок. Ага бир ооз сөз да кайрыбады. Аткан бойдон үйдөн чыгып кетти. Беймал көөдөй караңгылык алып келген кара туман Сайранын көзүн ачып койду. Ачпай калсын. Аны бактысыз кылып койду. Караңгыда кайсалап, жанында турган үйүнүн дарбазасына жеткенче муздак тер чекесинен ылдый куюлду. Дарбазага жеткен соң, аны ачып кирерге шайы жетпей, башын жыгач каалгага жөлөгөн бойдон шолоктоп ыйлап кирди. Бу учурда азастан жөө туман таркап, айлана жарый баштаган. Бир маалда келин эки жагын карана башын көтөрдү. Чын, күйөөсүн капа кылган учурлары көп эле болгон. Кээде тоотпой, теңсинбей, айтканына көнбөй дегендей. Бирок анын жаздыгын аттап, бирөөгө кучагын ачкан эмес. Сымбаттуу, алты саны аман аялын бу чолок минтип кордойт деп ойлоптур. Ысык нан жапса, жакшыраак тамак бышырса балдарынан берип жиберген. Байкуш бечара деп аяган бу кошуна сокур келиндин жоругу жанына батты. Азыр барып жаткан жеринен муунтуп өлтүрүп салгысы келди. Көрсө, эри тамкарага суу коем деп, же малжанга чөп салам деп, түн ичинде тез-тез жоголуп жүргөнүнө көп болгон. Канча жыл экенин билбейт. Эки көзү, сопсо эки буту бар туруп, чак түштө алданып жүргөнүнө арданды. Сайра үйүнө кирерде кадимкидей туман кетип, айлана жап-жарык боло түшкөн. Батыш жактан батып бараткан күндүн бозомук нурлары көрүнө баштаган. Бирок аламаттай болгон бул күн бир үй бүлөнү чырга толтуруп, бир керилген сулуу келиндин көкүрөгүнө кетпес туман түшүрүп, бактысын колунан чулуп кетти. Мен ар дайым китептерин, чыгармаларын окуп келем. Топчу Күлөженин негизиле көтөргөн проблемалары, темалары, жалпы аялзат, жалпы адамзат, жалпы адамдардын сонун бир көйгөйлөрүн көтөрүп чыгармага камтып келет. Ошондой мыкты чыгармаларды дале да болсо жаза беришин каалаймын. Ар бир окурманга, ар бир китеп сүйүүчүгө дал ушул китепти сунуштайбыз. Кара туман чыгармасы ошо кенедей айылда көз ачып жумганча, туман келип кайра жок болуп кеткенче бир үй бүлөдөгү болгон окуяны сонун кылып чагылдырган. Чындап эле турмуштан алынган окуя. Чындап эле биз көрүп, бирок коомчулукка жеткирбей келген көйгөйлөр камтылган. Бар болуңуз.